же болбосо түштө минтип берилет. Куран китеп берди мага дейт да. Же тесме берди дейт. Бул жерде берилет. Куран китеп же тесме берилсе, ал сен Куранды же тесмени пир тутуп алба. Куранда ыйык китеп го. Ошондой ыйык сөздөрдү сүйлө деп. Манасчы деселе им менен манас айтып атам. Мына мен манасты айтып атам азырчы. Манастын башка кырын айтып атам. Ааламдык дастандын ааламдык философиясын айтып атам. Эмне кылууңуз керек? Өсүңүз керек. Манас деп манас жаттабаш керек. Ал бир кыр болуп калат. Манасчы көп, а мендей ок бирөө. Миллиардер көп дүйнөдөчү. Мендей энергиялуу адам бирөө. Анан да көчүрмөлөр көбөйөт. Саясатчылар көп, бирок энергиялуу адам бирөө. Анысы кандай ошо энергияга калыптаныңыз. Ушул ат боюнча чындап атыңыздарды да өзгөртүңүздөр. Мына арстан алай. Алай, Аллах, Алам. Бир эле тамгадан айырма болуп атат. Алайга бийик болгондуктан, эли касиеттүү болгондуктан, табыгы сакталып тургандыктан адам ата көрүнүп атат. Энергия түшүп атат. Периштелер көрүнүп атат. Анан арстан алай атка конгон көрдүңүзбү? Ошо энергия өтүп кетти дагы арстан алай. Алай бош калды, арстан алай дүйнөгө кол салды. Манас кол салды. Бирок эмнеси менен? Энергиясы менен. Эмне кылды? Табылма жолдун баарын жапты. Эскинин баарын. Бийлик банкрот болот азыр. Залогто, медицина, окумуштуу, дин, криминал бүт жоюлат. Себеби бул табылма. Медицина эмнеге жоюлат? Себеби адам башаттуу ооруганбы? Нурданып кетсе кайдан оору пайда болот? Жок да өзү. Адам улуулук өтүп атса кайдан түрмө пайда болот? Түрмө да жоюлат. Милиция да жоюлат. Анткени арыздашпай калат. Кокуй бул энергия. Бир проводдон күйүп калбайын. Энергиясына карайынчы, күтө турайынчы. Мүмкүн мен ушуга уланам дейт да. Мен андан кыйынмын дебейт. Даяктан фаза келсе ошого уланып түшөт го. Мен ушуга уланып жүрбөйүн, ушунун касиети бар го деп калат. Энергиясына уланайынчы деп, улуулугуна уланайынчы деп калат. Улан атка коюңуздар. Улук деп ат коюңуздар. Анан Али, анан Мали, анан Сыды, анан Пыды деген аттарды коюңуздар. Ал болбойт ал өзү. Кул, анан пендемин. Ой, пенде болсоң сен пендесиң, мен периштемин. Сен кул болсоң мен теңирмин такыр элечи. Мына өткөндө дагы ушул суроолорго жооп бербей калдык эле. Бирөө жазып коюптур. Сиз Аллахтан да улук сүйлөп жатасыз го дейт. Ооба. Аллах өзү бир эле мусулманга жастырып коюп атпайбы? Сен ыйыксың, сен кыйынсың. Башканын баары эле тозокто калат. Улуулук жок бир жендечи. Демек Аллах теңирден ылдый экен деп калдым да. Теңир тегиз экен. Теңир тектүү экен. Теңир баарына бир карап атпайбы? Асманга, жерге, табиатка. Аллахтын бергенинде гана табиат болгон. Мен көктүн сөзүн сүйлөп атам. Мен теңирдин сөзүн сүйлөп атам. Ошон үчүн сөзүм улук. Анткени менин анатомиям ошонун ролун аткарып атат. Болушун айта берейин. Баягы кыргыз болушун сүйлөйт дегендей эле. Чын айтса, айтасы сөзүңүздү баалайм дейт. Рахмат. Өлбөстүккө пайда болот деген чынбы? Чын. Буддалардын философиясы го дейт бул айтып аткан. Жок, бул Будданын эмес. Бул көктөн бурулган кыргыздын, жылдыздын көчүрмөсү кыргыздардын эле философиясы. Кантип нурданыш керек дейт. Урматтуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Бул илим өтө кереметтүү, касиеттүү, нурлуу, энергиялуу. Ошон үчүн ак карадан чыгыңыз. Өзүңүздүн башыңызга зыяны тиет. Анан элди бурмалабаңыз. Окусаң окуп тур. Же унчукпай угуп тур. Анан бир жолду таап аласың.
дипломатмын, менин сөзүмдү угуп туруңуз. Ооба, пир тутсаң пир тута бер пайгамбарыңды. Мен аны пир тутпайм, мен өтө боштондукту пир тутам, мен улуулукту пир тутам, мен чоң улуу энергияны пир тутам. Ошондуктан кыргызга кут түшкөнү рас, куттундай эле арстанга экени рас, куттундай эле кудуреттүү улуу табылга экени рас. Ошол кутуңду бир тутуп ал, карманып ал. Көкүрөңүздөрдө жазбай ырласын, көкүрөңүздөрдө бейишпай ырласын, жаныңыздар нурдансын, таныңыздар нурдансын, тазаланыңыздар, ууланып кеткен телоңуз нурдансын, улуулукка калыптансын. Бул эфирдин аты Кут берүүсү, менин атым Арстанбек Абдулдаев. Эл үчүн саясий партиянын лидери менен ааламдан берилген. Лидерге жараша, башчыга жараша дагы көп нерсе иштейт. Бир партиянын лидери ким? Мисалга, алкештер, бирөөнүкү бир жалданма адамдыр, бирөөнүкү бир коркок адамдыр. Ошол бир эл үчүн, аалам үчүн, табият үчүн чоң-чоң энергияңыздар иштесин. Эмки эфирде жолукканча арыбаңыздар. Бар болуңуздар.